Кечки салам бардыңыздарга. Мен Орузбаев Мелман Козбекович. Болуп жаткан шайлоо учурунда Жогорку Кеңешке 24-округ. Бул Бишкек шаарынын Свердловский району. Ошол жерде номер 9-чу тизме менен Жогорку Кеңешке эл өкүлү болууга ниетимди билдирип отурам. Буга чейин таанып билгендер билишет, мен акыркы жылдары эмне иштер менен алек болгонмун. Айта кетсем, мен мурда тергөө кызматкеринин кызматында кызматкер болуп көп жылдар болуп иштегендикке байланыштуу юридикалык компанияны иштетем. Ошол эле учурда башына оор күн келип, же мыйзамдан бир жол таппай, же бир кара салыктайлык адамдарга нааразы болгон адамдардын арыз-мундарын угуп, алар менен кошо тергөө системасына арыз жазып, анан сотторго катташкан жашоону башыман көп өткөзгөм. Ушул тажрыйбама таянып, Кудай буйрса, мына элим колдоп, Жогорку Кеңешке эл өкүлү болуп барып калсам, мен ушул гарантия берем, сот системасын ыңгайлаштырып, эл менен мамлекеттин ортосундагы жанагы татаал системаларды оңойлотуп берүүгө мен бүт бардык күчүмдү арнай алам. Бир жерден угуп көрүп эмес, мына баштан өткөзгөн учурлар көп. Адам кайсыл учурда арыз жазат? Биринчи айтып көрөт, тааныштарын айтып көрөт, жакшы сүйлөп көрөт. Анан болбогондо, анан кезергенде, аябай кыйналганда арыз жазышат. Арыз жазган эле оңой эмес, бул арыз жазган адамга дагы депрессия. Жөн эле арыз жазсаң, бул сени бетиңен өп тосуп алышы өтө кыйын. Чыгып тур, кирип тур, эртең кел, бүрсүгүнү кел, анан издеп атабыз, тигип атабыз. Ошо элементарно бир кагазга арызын жазып барып, өзүнүн проблемасын чечише оңой эмес да. Ошонун айынан жанагы мошенник адвокаттар пайда болгон. Ооба бүтүрүп берем дейт, для начала 5000 сом, анан дагы срочно дагы 5000 сом берип тур деп атып барат. Барып иш аягына чыкпаган учурлар көп. Ушул нерсенин бардыгын урматтуу элим эске алып, Кудай буйрса, мына эл өкүлү болуп барып калсак, адамдын башына юридикалык проблема түшкөндөн баштап, ошол нерсени сөзсүз сотко барып, анан соттон дагы бир 1-2 жыл күтүшүп, созулуп, кыйналбай эле оңойлотулган жолдорун жасаганга гарантия берем, жетсек болот. Бир мамлекеттин атын айтып бир мактагандай болбойм. Өнүккөн мамлекеттерде ушул система азыр иштейт. Биздики кандай? Биздики башыңа көйгөй келсе, стодого чалсаң чаласың, болбосо тааныштардан, милицияда иштеген тааныш барбы, же прокуратурадан, же азыркы учурда мына мода болуп калды, КМБдан тааныш барбы деп ага чалып, аны чайга чакырып, ага проблеманы айтып берип, анан анын иши да колу бошосо кылып берет, болбосо бир жака жөнөтүп атып эле, ушинтип атып эле жөн эле бир кагазга арыз жазам деген адам бир ай күтүп каласың. Ошол нерсени мен жеңилдетирип бергенге толук мүмкүнчүлүгүм да жетет. Билимим дагы жетет, тажрыйбам дагы жетет. Эрким дагы жетет. Урматтуу эл, эгерде биз адилеттүү мамлекет кура алсак, анан биз өнүккөн мамлекетте жашайбыз, өнүккөн өлкөдө жашайбыз. Эгерде адилетсиздик боло берсе, сөзсүз эле адилетсиздик деген сөз туура сүйлөп коюп, же туура сүйлөбөй койду дегенде эмес, бизнесте дагы адилеттүүлүк керек, стройка иштеринде, дыйкан чарбалыкта дагы адилеттүүлүк керек. Бардык жерде, даже үй бүлөңдө өзүңдүн бир тууган балдарың менен кыздарыңдын ортосуна адилеттүүлүк мамиле жасабасаң, бир үй бүлө даже жоголот. Ошондуктан биз өзүбүздүн ата бабабыз калтырган жолубуз бар. Ата бабага калтырган жолубуз бул адамгерчиликтүү, уңгулуу жолубуз деп коебуз, уңгубуз, жүрөгүбүзгө кайтышыбыз керек. Ошол менен бардык кыргыз эли биригип, улуттук дем менен
дүйнөлүк бийиктикке чыгабыз. Кантип бул кандай жаңы сөздөр дешибиз мүмкүн. Улуттук дем деген бул кайсыл? Биз ар дайым кыргыздар башыбызга оор түшсө, оор күндөр түшсө, же бир кыйынчылык болсо, мына кече жакында коңшу мамлекет менен согуш болгондо интернет баракчаларыбызда жалалаң Манас атанын согушка кетип аткан сүрөттөрү, же болбосо казакта жүргөн нерселерин коюп, биз ошол өзүбүзгө өзүбүз дем кылып, биз кимдин урпактары болобуз? Биз бир алып сатардын урпактары болгон эмеспиз, биз бир баатыр элдин урпактарыбыз деген нерсени бир сыйра өзүбүз эстеп алып, анан улуттук дем өзүбүзгө күч берип, мына Баткенде болуп атса, мен Баткендик эмесмин дебей, кыргыз эли бүт бардык областтан, бардык жерден жапа-тырмак жабышып жардам бере алдык. Мына ошол ынтымактыкты Кудайым көргөн экен, мына азыр тынч күндөрдө жашап атабыз. Демек, бардык чоң проблемаларды чечүүдө биз кыргыз эли өзүбүздүн уңубузга кайтышыбыз керек. Илгерки жүрөгүбүзгө, каныбызга кайтышыбыз керек. Себеби бизде азыр адашуулар дагы бар, жок эмес. Бир зарубежный бир фильмдерди көрүп алып, Человек-пауктарды көрүп алып, мына жаш балдарыбыз азыр чоңойгондо Человек-паук болом деп атат. Биз деген Семетей болгонбуз, кичинебизде Манас болгонбуз, Эртөштүк болгонбуз. Мына ошентип кыргыз эли кичинекей бир ууч эл болсок дагы азыр сакталып турабыз. Өзүбүздүн чек арабыз менен эгемендүү мамлекет болуп сакталып калганбыз. Бул дагы мен ойлойм биздин ата бабабыздан калтырган салты болот, тарбиясы болот. Кыргыз элинде бир жакшы бир идеология бар. Эч качан биз кыргыз эли элин сатып кеткен адамды батыр кылган эмеспиз. Жаллаң элин сактап калган адамдарды өмүрү кетсе да ошону батыр кылып, уламыш кылып балдарыбызга айтып берип отуруп, мына азыр биз мамлекет кылып отурабыз. Эми азыркы өлкө башчы дагы кантип мамлекетибизди жогору көтөрүп, дүйнөдөгү бийик өлкөлөрдүн катарына кошобуз десе, биз ал жерге өзүбүздүн кыргыз демибиз менен, улуттук биримдигибиз менен жетиши, бул оригинал да, оригиналдуу бул. Башка бизден ушул нерсени эч ким талаша албайт. Мондай калпакты, мондай улуу журт деген сөздөрдү, Манас деген сөздөрдү бизден бир да улут, бир да мамлекет бизден ушул биздин түпкүрүбүздө, өзөгүбүздөгү сөздөрүбүз бар. Ушул нерселерди бизде эч кандай бир мамлекет же бир башка бир элдер талаша албайт. Ошон үчүн бул биздин оригиналдуу улуттук демибиз экенин билип, мына президент дагы ушул идеология менен иш баштап атат. Урматтуу эл, биз Кудайга шүгүр, бардыгыбыз биригип ынтымак жолунда турсак, ынтымак жолунда кадам кылсак, көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Чырдашпай, бири-бирибизди баягы буттан чаппай, бири-бирибизге тор салбай, ийгилик жаратам деген ниетте алдыга кадам кыла берсек, азыр Кудайга шүгүр, өлкөдө дагы жетишкен жактар бар. Ар бирин санап отурсам мен бул жерде талапкер эмес, башка адамды көрүнүп калбайын. Бул жерде азыр мен негизги сөзүм бул 24-окураттан номер 9 болуп эл өкүлү болууга өзүм ниетимди билдирип, талапкер болуп баратам. Бул Свердловский районунда, Бишкек шаарында. Башка талапкерлерди жамандамай жок, бирок сөтеки элдер мыйзам жазган жерге мыйзам жазган адамдар барыш керек, алып сатарлар барбаш керек. Биз урматтуу элдер алып сатарлардан уже жадап бүтмөс, өмүрүбүздү алып коюшту булар. Алып сатарларчы. Ишкерлигин кылышсын, мына Бабанов. Жакшына эле ишкерлигин кылып атат. Азия молду куруп койду. Ишкерликтен жакшы
ийгилик жаратат экен. Ана азия мол азыр жаш балдардын туулганын өткөзөбүз, барып суретке түшкөнгө болот. А мына Дордойдун кебетеси 98-жылы башталыптыр, мына андан бери канча 25 30 жыл болоюн деп калыптыр. Биз кыргыздар буга чейин айтып кеттим. Дүйнө жүзүндө Манас атабыз, Манастын 40 жоросу, Чыңгыз Айтматов деген кишилер менен таанылганбыз. Өкүнүчтүүсү азыр биз Средний Азияга Дордой базары менен таанылып атабыз. Буш-Калифте эле ушундай торговый центрлер бар. Эми аттарынын көбүн атагым келбей атат. Башка торговый центрлер бар. Бүт условиясынан жооп берген. А биз мына Дордойго кирсек, Аламидин базарга кирсек, 98-жылы кандай болсо ошондой эле болуп турат. Мен билем 98-жылы мен 11-классты бүткөн бала элем. Өнүгүү ушинтип өзүбүздөн баштайлы деген ойдомун. Анан бизде кыргыздарда дагы бир идеология бар. Чыңгыз Айтматовдун жанында жүргөн адамдар китеп жазып тарыхта калды. Манас атанын жанында жүргөн адамдар мына 40 жоросу тарыхта калып азыр ар бир көчөлөргө берилип атат. Коммерсанттардын жанында жүргөн адамдар тарыхта калышы кыйын. Не деп жүрөсүңөр кийин? Мен баланча деген Таргаштын жанында жүргөн мен ата бабаларым деп аракет кылабыз. Эме, сыймыктанабыз. Так. Мусундай элдер кичине көбүрөөк киргендей. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Бул эфирге мен көптөн бери чыгып элем. 2 жылдай үйдө жатып калдым. Бул профилин көптөн бери иштеле эле, ушул профилге чыгып, элдер менен контакт түзүп атабыз. Эскертип кетүүчү нерсе, кечки эфир болсо дагы алда болуп жаткан 30-ноябрда боло турган Жогорку Кеңештин эл өкүлдөрүнүн шайлоосунда мен Орозбаев Мирлан Кубатбекович Бишкек шаарынын 24-округу деп айтылган Свердлов районунан номер 9 талапкермин. Өзүм билимим боюнча юрист, иштеген кесибим дагы юридика системасын болгон, көп жылдардан бою тергөөчү болуп истегенмин. Именно ошо Свердловский районунда тергөөчү болуп истегенмин. Андан кийин коомдук иштерде жүрдүм. Улуу Журт деген партияны ачып негиздеп, азыр ошо партиянын төрагасымын. Кайрымдуулук иштер менен алектенгенбиз. Акыркы жылдары ушу юр компания иштетем, мындайча айтканда. Юр компаниянын кыргызчасы кандай болот эми? Адвокат болуп эмес, юр компаниянын иштетем. Бул эки чоң сфера. Так. Мейли анда жакшы калыңыздар. Айта турган сөзүм көп аябай. Бирок эми бир эфирди бир темага табыштасак, азыркы бул эфирге чыккандын бирден бир себеби өзүмдү таныштырып, жарыялап коеюн деп, жарыя кылып коеюн дедим эле, мына жарыя кылып отурам. Биз Кыргыз Республикасынын жарандары өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды кайтып, ошол нерсени таанып, ошол менен жогору жылбасак, алдыбыздан чыккан биринчи байга кул болуп кете тургандай акыбалга жетип калдык. Жашообуз оор болуп калды. Жөн эле чыгып бизнес кылыш өтө кыйын болуп калды. Сөзсүз бир миллионердин жанында барып, кошуматчы болуп иштемей сайын өзүңчө адам болуп кетесиң деген түшүнүк аз калды биздечи. Мен ушундай гарантия деп айтпайм, бирок ушундай нерсеге, ушундай абалда жашап атабыз. Бир жакшынакай үй бүлө баласын чоңойтуп, кызын чоңойтуп, ата-энеси кыйналып иштеп, окутуп, окууну бүтүрүп, анан барып
өзүнчө иштеп өсөт деген түшүнүк болбой калды бизде. Сөзсүз bir кандай деген сөз жакшы экен буларга. Уурулардын колунда иштеп бай болот аларчы көбүнчөчү. Ууру деген сөз эми бирөөнүн чөнтөгүнөн акчаны акырын билдирбей уурдоп эмес, карманщик эмес. Ал бизди ушундай жаратып койгон, биз ошолорго акча төлөгөнүбүздү өзү билбей калабыз. Ошондой системаларды түзгөн адамдардын гана колдорунда балдарыбызды, кыздарыбызды кул кылып берип, анан пока ал жерде 10 жыл, 5 жыл иштеп, анан ошонун охранниги болуп же фирмасында жүрүп, араңзам директор болгонуна бактылуу болуп калдык. Илимине таянып, билимине таянып, биздин чоңойтуп аткан уул кыздарыбыз өсүп кетет деген түшүнүк жок болуп калды. Анан ошон үчүн балдарыбызды биз зарубежге кетирип атабыз. Европанын баланча деген фирмасында балам инженер болуп иштейт деген биз үчүн сыймык болуп калды. Ошол эле бала ошол Кыргызстанда ийгиликтүү болушуна көзү жетпей атат. Бул менин жекече оюм. Эч кимге таң болбойм. Бирок бул жекече ой каяктан келип чыкты? Элдер менен сүйлөшүп, болгондо дагы менен тамада болуп иштебейм, жалаң тойдо жыргап жүргөндөр менен сүйлөшпөйм. Мен юр компания иштетем. Бүт проблемасы болуп менен келип, анан мага эле проблемасы башталганда чуркап мага келбейт. Биринчи өздөрү да аракет кылып көрүп, анан болбогондо анан милицияга арыз жазып көрүп, анан соттошуп көрүп, анан ал жерден дагы болбой калганда анан ушу юр компанияга келип, арыз мындарын айтышкан учурлар көп менин айланамда. Ошол нерсенин жыйынтыгы менен мен айтып атам. Жап-жакшынакай уул кыз чоңойтуп туруп, ошол адам, ошол жаш балабыз, ошол кызыбыз ийгилик жарата турган жолго түшө алат деген гарантия болуп калды. Сөзсүз bir байдын колунда помощник болуп иштеп 5 жылын өмүрүн бермей сайын илимине, билимине таянган балдар өсүш кыйын болуп калды деген ойдомун. Так, эки эле адам көрүп атыптыр, эми өзүмчө звезда боло бербей кетейин мен. Эртеңки чейин жакшы алыңыздар. Сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. Менин номерим 703 74 75 76. WhatsApp иштейт. Медленное подключение.